Агай, азыр ысык көл саякатына баратабыз. Ооба. Анан мен ушул учурдан пайдаланып туруп сизден бир суроо сурап алсам уруксатпы? Уруксат. Макул. Макул. Азыр эми урматтуу көрүүчүлөр, угуучулар, ысык көл саякатына баратабыз Манас поезди менен. Тарых илимдеринин доктору, Манас университетинин профессору Жээнбек Алымбаев агайдан мен бир нече суроолорум бар да. Агай, азыркы ушул тарых илиминдеги изилдөөлөрдө мындай актуалдуу темалар кайсы болуп атат деген бир кызыгуу жаралып атат да, ошол айтып берсеңиз. Эми чындыгында акыркы бул бир 15-20 жылдагы тарых илиминде изилдөөлөрдөгү изилдөөлөрдүн жүрүшү, изилип жаткан балдар жөнүндө мындай чын-чынына келгенде мындай жеткиликтүү, жакшы изилдөөлөр мындай бир көзгө учураган мындай бир изилдөөлөр мындай жок эсе деп айтып атабыз. Алардын көпчүлүгү эмнеге байланыштуу? Биз тарыхчылар бу тарыхты байыркы доордун тарыхы, орто кылымдардын тарыхы, жаңы доордун тарыхы, азыркы доордун тарыхы деп бөлөбүз да. Анан тарыхчылар ар бир ошол тарыхчылардын милдети ошол доордогу проблемаларды ошол доордогу жазылган, калган тарыхый булактардын негизинде изилдеш керек. Ошол себептен улам бүгүнкү күндө ошол себептен улам ошондой изилдөөлөр жакшы жеткиликтүү болбой жатат. Негизинен бул жерде кадр маселеси бар. Бул жерде ошол тарыхый булактарды пайдалануу маселеси бар. Ошол тарыхый булактарга жетүү маселеси бар. Ошол жактан объективдүү себептерден улам азыркы биздин жаштар ошол объективдүү себептерден улам ошондой бир жеткиликтүү бир тарыхый булактарды пайдалана албастан анан бир жетиштүү бир чоң бир илимий изилдөөлөр жакшы жаралбай келатат да. Маселени айтайлы. Биздин кыргыз элинин тарыхы айтайлы байыркы мезгилден бул 19-кылымдын биринчи жарымына чейинки тарыхы көпчүлүгү Кытай булактарына жазылып калган. Кытай булактарына калып калган. Кытай булактарын биле турган бүгүнкү күндө бизде адистер аз болуп атат. Мына мисалы үчүн айтайлы, биздин тарых бөлүмү Манас университетинин тарых бөлүмүндө биз мындан 3 жыл, 4 жыл мурун атайын Кытайдан келген, Кытай тилин билген жаш адисти докторант кылып алганбыз. Ал бизден бийлигиңди жактады, Канат деген балабыз. Бирок ал Кытайда окуп атат. Анын айтуусу боюнча Кытай кыргыздардын ошол Син доорунда тарыхы боюнча көптөгөн тарыхый булактар бар экен. Агай дейт, алардын баарын изилдеп, алардын баарын илимий айлампага киргизиш үчүн бир канча бир топ керек дейт. Бир канча бир адам жетишпейт, бир канча топ керек. Демек бизге кыргыз жаштары ошо Кытай тилин билген жаш кадрлар жаңы бир толкун керек болуп атат. Ошондой бир группа түзүлсө, же болбосо ал группа университет тарабынан, же мамлекет тарабынан атайын бир стипендия бөлүнүп, ошол жака барып окуп келсе, анда биздин ошол байыркы, орто, жаңы доордогу тарыхтарыбыздын айрым ачылбай жаткан жактарын ачып, толуктап, анда биз жакшы мүмкүнчүлүк алат. Ошол жок, ошол маселе болуп атат. Экинчи дагы айтайлы 18-жылымдан 20-жылдын башына чейинки биздин Кыргызстан, кыргыз элинин тарыхынын көпчүлүгү Москва элинде шаарларында архивде сакталып калган. Тарыхый кырдаал ушундай болду. Биз 19-жылымда тиги Россия империясынын курамында болдук. Россия империясынын курамында болгондуктан Россия империясында атайын Түркүстан генерал-губернаторлугу түзүлүп, ал Түркүстан генерал-губернаторлугунун борбору Ташкент болуп калды. Демек, ошол бүт материалдын бардыгы, бүтүндөй жазуулар, бүтүндөй ич кагаздардын баары Ташкентте сакталып калып атат. Ташкентте, андан Ташкенттен кийин Москва Ленинградка алынып кетилген. Бишкекте калган жок.
Демек ушул себептен дагы биздин жаштар ошол жактарга, шаарларга барып, ошол жактарга барып, ошо архивдик материалдарды алып келиш мындай кылганда бир материалдык жактан кыйынчылыктар туудуруп атат да. Ушул себептен улам бир тарых илиминде ушундай бир кыйынчылыктары бар. Эми албетте Эмчи мындай келечектеги изилдөөлөр үчүн бир кыскача бир сунуш айтасызбы? бул келечекте мүмкүн болушунча изилдөө үчүн жалпы эле тарых илиминде келечекте менин пикиримде талап катуураак койсокпу деген менин өзүм жеке пикирим бар. Мисалы үчүн жекече илим постолорун деген адамдарга талапты катуураак коюп, анын жетекчисине өзүнө талапты катуураак койсокпу деген. Себеби талап кылбасак кичине мындай бир ошоңдоп кеткендей бир мен мааниде түшүнүп атам. Анткени себеби мен көп жылдардан бери ошол адистештирилген диссертациялык кеңештин мүчөсүмүн. Ошон үчүн ошондон улам айтып атам да, кандайдыр бир биздин жаштарыбыз ошоңдоп кеткендей мага сезип атат. Ошондуктан катуураак талап коюп күчөтсөк, мындан дагы бир жакшы бир илимге барам деген адамдарга катуураак талап койсок, ошол эле мезгилде шарт түзүп берсек деген ойдо болуп атам да. Урматтуу көрүүчүлөр, угуучулар, биз алыскы ысык көл саякатында кичинекей наристелер менен да кошо баратабыз, ыйлагандарды угуп атасыздар. Бирок тарых илимдеринин доктору агайыбыз тарых илимдери боюнча өзүнүн сунушун айтты. Талапты күчөтүшүбүз керек деген сунуш айтты. Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Изилдөөчүлөргө бир жакшы сунуш болду деп ойлойм. Рахмат.